Салам достор. Жакында бир кыз менен маектешип калдым. Ал турмушка чыкпаган үчүн чөйрөсүндөгү адамдар аябагандай басым көрсөтөрүн айтып арызданып калды. Бул нерсе мени кандай ойго салды? Негизи эле жаш үй бүлөлөрдүн жаралганы аябагандай сонун. Бирок кандай себептер менен, мындайча айтканда, көп учурда жаштардын биз шашып баш кошуп алышына, жаштардын бири-бирин туура эмес тандап алышына, кыскасы туура эмес пайдубалга үй бүлө куруп алышына биз чоңдор, болгондо да ата-энелер себепкер болуп калат экенбиз. Ошондуктан турмушка чыга турган кызыңар барбы, же үйлөнө турган уулуңар барбы? Мен ата-энелерден ушунчалык суранат элем. Эч качан жашың өтүп баратат, кары далы болуп баратасың, мага качан небере кылып бересиңер, мен ушул боюнча эле өтүп кетемби деген. Кыскасы, биздин балдарыбыздын басым менен, биздин баягы түрткүбүз менен үйлөнүп алышына жол бербесек аябагандай сонун болот эле. Ооба, биз каалайбыз алар бир отурукташып, очор бачар болуп калышын. Бирок кеп алар эптеп эле, керек болсо мен мындай да болуп калгам да, келеси болсо да чыгып ал турмушка. Же эптеп төрөп ал, андан кийин ажыраша бер. Бул эмне деген? Мындайча айтканда, биз балдарыбызды бактысыздыкка түртүп жатабыз. Бактысыздыкты месинде ошонун формуласын айтор, ошого программалап жатабыз месин. Эмнеге биз балам эч качан шашпа, үй бүлө куруу бул олуттуу иш. Өзүңдүн адамыңды тапканчакты ошол нерсе могул жерде сезимиң келгенчекти шашпагының дегендин ордуна биз баланчанын кызы ушундай неберелерди төрөп берип койду, тиги болсо үйлөнүп алды деген салыштыруулар менен балдарга аябагандай басым кылабыз. Алар ушул себептен үйгө келгилери келбейт. Алар ушул себептен биз менен маектешкиси келбей калат. Ушул себептен аларда комплекс жаралат. Мен жашым келсе да турмуш кура элекмин, бирок мен демек не то адаммын го деп коомдо да өздөрүн башкача алып жүрүп, коомдон качып четтеп калышат. Ошондуктан келиңиздер, турмуш курууга кеч эмес. Эң негизгиси сапаттуу турмуш, сапаттуу үй бүлө курулса, пайдубалы бекем болсо, алардан төрөлгөн балдар дагы эң сонун болуп чоңоюшат дагы, алардын үй бүлөсү да келечекте сапаттуу болот. Ошондуктан ата-энелер, келиңиздер, чоңоюп калган балдарыбызга басым көрсөтпөйлү.